чынында бул тармактын абалы өтө оор. Шашылыш түрдө барып иштеш керек. Анан экинчиден мен эми суроо бере албайм. Абдан суроолорум көп эле. Эркин мырза, сизге бир аз эми мына учурдан пайдаланып баягы иш баштала электе айтып койчу бир-эки сөз бар да. Сиз эми барып могу адекваттуу болсоңуз, калпты көп сүйлөбөсөңүз деген сураныч бар. Абдан калптардын казаны кайнабай кеткен учурлар болду бул тармакта. Мына өзүңүз дагы азыр барып иштегенде ошол калптар менен кагылышасыз. Анан экинчиден биз жакында мына биологиялык коопсуздук жөнүндө мыйзамды кабыл алдык, кабардар болсоңуз керек. Ошол мыйзамды ишке ашыруудагы эми жанагы нормативдик укуктук актыларды иштеп, ошого абдан кенен көңүл бурсаңыз дегим келип атат да. Нормативдик укуктук актыларды караңыз. Бул себеби бул мыйзам абдан учурдун талабы болуп турат. Жана бул жерде Сүйүн мырза абдан депутатыбыз туура айтты. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча аябай маселе көп. Ал үчүн бизде муногу алгачкы өндүрүштүк көзөмөлдөө жетишсиз болуп атат да продукцияга. Бул келип туруп лаборатория, өзүңүз жакшы билесиз, күчтүү лабораториялар керек. Ошол күчтүү лабораторияларды күчтөндүрсөңүз, потенциалын бекемдесеңиз да, бул дагы абдан мышык ыйлай турган абалда лабораторияларыбыз. Анан профилактика. Мен ушул башынан бери айтып атам профилактика. Сиз өзүңүз как раз ошол профилактика боюнча адис экенсиз. Мен абдан бир чети кубанып атам. Анан аялдардын төрөтү. Кечээ күнү мына 7-чи баласынан тоңдо бул эми адам чыдагыс трагедия болуп атат да. Энелер өлүмү күч алып атат. Ушул жагын көзөмөлгө алыңызчы. Энелердин төрөтү, аялдын бир өлүмү төрөттөн. Чынында бул абдан коркунуч. Ушул жагын бир өзүңүз бир катуураак карап берсеңиз. Бул бүгүнкү күнү мына анан могу дары-дармектер боюнча абдан могу тиги маселе оор акыбалда. Бул жерде депутаттар да айтып өттү. Бул жанагы турецкий моделди киргизебиз деп биз 12-13 жылдары биздин өкмөт абдан катуу киришкен эле. Кийин ошол уламтылбай калды да. Ушул турецкий моделди ала турган болсок эле, бирдиктүү дары-дармек тиги саясатына абдан бир жакшы мындай бир система түзүп берет элеңиз. Бул велосипедди ойлоп табуунун кереги жок. Даяр модельди алып келип биз да колдонолу турецкий модельди. Биз тиги адистерди жөнөтүп окутканыбыз, окуттук деле болчу. Ошолорду кайра чакырып, мен сизге кимдерди окутуп келдик сунуш беремин. Сиз эми азыр кадрларга абдан муктаж болуп турасыз. Кадрдык ачкачылык, чынын айтайын. Ошол адистерди тиги бийликти иштедиң эле, буда иштедиң эле дебей туруп, мына орун басар болуп иштеп кеткен министрдин бир канча адистери бар. Чакырсаңыз ошолор